күч менен жете албайсың. Анын экөөсүн тең коомчулук белгилейт дешет аалымдар. Табиятынан жөнөкөй ак эмгеги менен кадыр баркка ээ болуп, аброю көтөрүлгөн улуу инсандардын катарын толуктайт. Биздин бүгүнкү берүүбүздүн каарманы да коомубуздун үлгүлүү инсандарынын катарын толуктаган ардактуу сыймыктуу аксакал Үсөнкул Эгизбаев. Эл ичинде кадыр барктап, таңазасы бийик инсан Үсөнкул Эгизбаев Жетөгүз районунун Бозбешик айылында 1952 жылы туулган. Мектепти аяктаган соң Каракол шаарындагы 6 айлык электромеханик курсун бүтүргөн. Ошондой эле Борбор калабыздагы номер 1 кесиптик окуу жайында билим алган. Алгачкы эмгек жолун Миңгуш, Акшыйрак аймактарында геологиялык чалгындоо партиясында бургулоочу болуп иштөө менен баштаган. Мындан сырткары шахта Жыргалаңда өткөлчү, Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү инспектору болуп иштеген. Ал эми 22 жыл Кумтөр алтын кен комбинатында механик, башкы мастер, бөлүм башчы болуп үзүрлүү эмгектенип ардактуу эс алууга чыккан. Каарманыбыз бул убакыт аралыгында үлкөн эмгектерди жасап, көптөгөн ийгиликтерди, бийиктиктерди гана багынтып, эл алкышына ээ болуп келген. Кыргызда бирөө жыгачты отун кылса, бирөө алтын кылат деген кеп бар. Дал ошол таасын айтылган сөз ээсин таап отурат. Сегиз жылдык мектепти ушул айылдан бүттүк. Ал кезде айылыбызда 8 жылдык эле мектеп болчу. 9 классты Оргочордо школ-интернат бар эле, аяктан бүт. Анан 10 классты Жетөгүз айылында школ-интернаттан 10 жылдыкты өттүм. Анан ал кезде Союз убагында тартип күчтүүрөөк эмес беле? Армияга уже даярдык башталды окшойт. Комиссияларын өткөзүп, Караколдо морской клуб деген бир 3 айлык курсту окуп бүттүк. Автомеханик, автоэлектромеханик окшоо профиль деп. Анан Фрунзеде номер 1 технический училищенын 1,5 жылдык курсу бар эле, ошону бүтүп бурильщик колонка убрения дейт. Анан шофёрский курс, ошону бүтүп практикада Миңгушта болдук 6 ай. Анан Акшыйрак Ушкошконский геологоразведочный управленияга бурильщик болуп аякта 1 жылдан ашык иштедим. Андан кийин шартка байланыштуу ылдый түшүүгө туура келди. Шахта Жыргалаңда 1 жылдай подземный проходчик болуп иштеп жүрдүк. Андан кийин Токмоктогу сельхозтехника заводуна тапшырып, ошону бүттүм. Караколдо Ысык-Көл областында госавтоинспекцияда ГАИда 3 жылда кызмат кылдык. Андан кийин өз кесибим боюнча бу Кызыл Сууда автобазда иштедим. Андан кийин автобаз Трес-Фрунзе стройдон автоколоннасы бар болчу, номер 3. Ошол жерде механик болуп иштеп жүрдүк. Механизатор, тракторист болуп иштедим. Анан кийин 92-93 жылдары, 94 жылдары Кумтөр алтын кен компаниясы ачылып, ошол жака набор боло баштады. Ошо аракет кылып жүрүп 95 жылы майдын 20-сында ошо Кумтөргө чыктым. Ошо ойдон үзүрлүү 22 жыл кызмат кылдык. Ошол жакта оор техникаларды тейлөө бөлүмүндө
2 жыл автомеханик, то есть механик болуп иштедик. Ошо по ремонт тяжелый техника деп коет, оор техникаларды ремонттойдум. Анан 10 жылдан ашыгыраак 10 жылдай сменный мастер болуп иштедим. Дагы бир 10 жылдай главный мастер, генерал форман деп коет. Анан начальник отдел болуп бир аз 1917 жылы январдын 18-inde эс алууга чыктым, ошо 65 жашымда. Жыл менен азыркы убакытты салыштыруу өтө кыйын. Себеби 95 жылы жаңыдан уюшулуп комтор. Фабрика жаңыдан салына баштады. Автомастерскойлор жаңыдан салына баштады. Көпчүлүк жумуштарды ручной кол менен жасачубуз. Талай жолдорду верхний, нижний отводной каналдар деп коет. Ошолордо иштегенде чындыгында батка каралашып эле абдан ачык асмандын алдында иштечүбүз. Кийин мастерскойлор салынды. Башында контейнерлерде дом вагондордо ишачубуз. Очередке туруп, каркырдай тизилип тамак ишчүлүк. Азыр бүт условиянын баары түзүлдү, абдан жакшы. Азыр техникалардын баары тең жакшы, жаңы автоматташтырылган. Кай жери бузулуп, кай жери чүчкүрүп аткан бүт баары тең эмеден компьютерден карап оңдогонго бүт мүмкүнчүлүктөрү бар. Айтууга келген кезде атанын уулу дешет, жүгү чоң сөз экенин жүрөгүм иштен сезет. Татыктуу бекенсиң деп заманын сөйлөй кезет. Атаке бай жылт эткен санаңызда, самодон өзүбүздө сагынып калабыз да. Эшиктер биз чоңойгон эркелеп барабыз да. Бактылуу узак жашап бар болуп арабызда. Табат тепкин сырымды, таштаймын көз нурумду. Атымды эл кугузуп, арнаймын бар ырымды. Өстүрсөм экен сиздей мен дагы өз уулумду. Атаке бай жылдыздай жанабызда, самодон өзүбүздө сагынып калабызда. Эшиктер биз чоңойгон эркелеп барабызда. Оорубай узак жашап бар болуп арабызда.
дегендей каткырып карылыкты кайраты жеңсекендей атаке бай жылт эткен санаңызда самодон өзүбүз да сагынып калабыз да эшиктер биз чомойгон эркелеп барабыз да бактылуу узак жашап бар болуп барабыз да атаке узак жашап аман жүр арабызда атаке ой. Дарак бир жерден көгөрөт демекчи Үсөнкул Эгизбаев көп жылдар Кумтөр Тоо-кен ишканасында үзүрлүү эмгектенип, ал эмгектеги артыкчылык үчүн бир катар сыйлыктардын ээси болгон. Атап айтсак, ардактуу кенчи төш белгиси 2016 жылы жылдын мыкты ишкери медали менен сыйланып, жана дагы бир катар ардак грамоталардын ээси болгон. Боз бешик айылынын ардактуу атуулу, сыйлык ээсинин жаштайынан эле лидерлик сапаты бийик болгондуктан өрнөктүү өмүр ээси кайсыл аркаласа да ийгилик жаратып, эл көзүндө жүргөн. Ардак грамотасын ыраазычылык каттарды Кумтөрдө иштеп жүргөндө көп алдым. Президент масштаб анан мунун баары ушу көпчүлүгү ошо Кумтөрдөн алынган. Бул айыл өкмөттүн бул райондук Ар Төбөлдүн берген сыйлыктары бар, ушу грамоталары. Ушу булардын баары боо ичинде пачка болуп ичендеринде турат. Боо жакта толтура бар. Бул ичинде өрнөктүү өмүрлөр деген китепке да 1-2 парак жазылган. Ушу элге кызмат кылсаң, түз жүрсөң, элдин ыраазычылыгын алсаң, эл сыйлайт экен, урматтайт экен. Ошолордун эмгегиңдин үзүрүн көрөт экенсиң караганда. Кумтөрдө ушу көп жылдык эмгегимди баалашып, ушу бул медалды беришкен. Ардактуу кенчи деген. Бул медалды беришкен почетный горняк деген. Анан кийинки жылы 2016 жылы жылдын мыкты ишкери деп бул төш белгисин беришкен. Бул болсо Кумтөрдө иштеп жүргөн жетишкендиктерим үчүн. Ал эми бул ичинде көпчүлүк кылып, жана ушу айылыбыздын өнүгүүсүнө кошкон салымым үчүн 2018 жылы Оргучол айыл аймагынын ардактуу атуулу деген ардактуу наам беришкен. Бул сыйлык мен үчүн өтө жогору турат. Жаратканга ким көбүрөөк жакын болот деген суроого көпчүлүгү боорукер, кайрымдуу инсандар дешет. Анын сыңарындай эл арасында кадыр баркка ээ болуп, орду толгу сый урматты камтыган Үсөнкул Эгизбаев кайрымдуулук ишин көп жасап, айыл элинин жашоосунда өйдөдөбө, кылдыйда жөлөк болуп, калктын алкоосуна татып келген. Айылдагы ар бир жасалган маңыздуу иштерге демөөрчүлүк кылып, өз салымдарын кошуп келишет.
аз да болсо демөөрчүлүк иштерди жасап жүрөм. Ушу мектепке айылыбыздагы ФАПка, айылыбызда курулган мечиттерге, ата мекендик согуштун ардагерлерине курулган эстеликке дегендей ушундай аздан болсо дагы жардам болуп жүрөм. Анан бул ардактуу эсалова чыккандан кийин Комтурда иштеген 35 айылдын жаштары менен кеңешип ошондой айылыбызга түнкү освещение айылыбызга коюп бербейлиби дешкенден макул деп ошону уюштуруп Комтурлук балдарга чоң рахмат. 20 бала ар бири 10 000 сомдон жол беришти. Анан айылыбыздын элине рахмат, тургундарына рахмат. Негизги жумуштарын өзүм бүтүрдүм. Ошо ыраазымын айыл өкмөтү Оргучор айыл аймагынын ардактуу ардагери деген наам беришти. Жакшы энелер өрнөктүү сапаттары менен журт көзүндө жүрөт. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дегендей кадырлуу инсандын ийгилигинин артында Гүлжан апанын зор эмгеги турат. Гүлжан Шаймолдоева акылман кемеңгер аял заты. Ал үй бүлөсүнүн куту, жашоонун башкы каарманы, нур чачыраткан жарыгы. Айтор баардык жакшылыкты өзүнө камтып турат. Гүлжан апа Жети Өгүз районуна караштуу Жалгыз Өрүк айылында туулган. Каракол шаарындагы педагогикалык окуу жайын 30 жылдан ашык мугалимдик кесипти аркалап, мектепте үзүрлүү эмгектенген. Эл агартуунун отличниги төш белгисинин ээси. Мен Жети Өгүз районундагы Жалгыз Өрүк айылында 1957 жылы 25 сентябрда туулгам. Өзүм ошол Жалгыз Өрүк айылынын 8 жылдыгын бүтүргөндөн кийин, 8 жылдык мектеп 8 жылдыгын бүтүргөндөн кийин Кызыл Суу айылында 10 жылдык мектепти окуп бүттүк. Жолдош педагогикалык окуу жайын бүтүргөндөн кийин эмгек жолумда эң биринчи ошо Караколдогу Киро орто мектебинде иштеп калдым. Андан кийин жолдошумдун жумушуна байланыштуу Гагарин Оргочорго келип, Гагарин орто мектебинде иштедим. Мурунку Гагарин, азыркы Мамбет Тонаев атындагы орто мектеп болду. Андан кийин Макаренко орто мектебинде, мектеп алдында мектеп-интернаты бар эле, ошол мектеп-интернатында тарбиячы болуп иштеп калдым. Андан кийин өзүбүздүн айылыбызга которулуп келип, Бозбешке. Мына ошол күндөн пенсияга чыкканга чейин ушул мектепте, Бозбешек орто мектебинде иштедим. Эмгек жолум, эмгек стажым 30 жыл. Мен ошол айылыбыз окуткан балдардан асты жакшы жумуштарда иштеп атат да. Буюрса баары эле жакшы. Ар бир үйдүн шам чырагы өчпөсүн, көңүлүбүз кайгы мунга чөкпөсүн. Бул жашоону белек кылган ата эне, үйдүн куту төрүбүзгө көрк берсин. Ата кем асыл жаным, апа кем күйгөн шамым. Кудайым өмүр берсе, актаймын жеген наным, карегим жанган күнүм, ата энем кубатын силерде бешим
ошол үчүн. Каарманыбыз жаштык кезинде жубайы менен ары кызыктуу, ары күлкүлүү окуяларды башынан кечиришкен. Кадырлуу аксакал бейнесинин унутулгус сүртүмдөрүн өзгөчө бир ээргүү менен эскерип өттүм. Эми таанышкандан кийин сөзсүз 1-2 ай сүйлөшүп жүрдүк. Чындыгында жумушка күндө ургусурга барам, анан мотоциклим бар болчу, ошол менен келгенде эле атамдарга айтпай эле буга барам. Бир жолу 1 кил каракум деген конфет сатып алдым. Ошо алып барып берейинчи таң деп. Анан жебаштык жок. Көйлөктүн ичине салып койгом, таң тиги жээкке барганча 2-3 ойлоп калыптыр, бүт баары жолго түшүп калыптыр. Анан ошону берсем аябай ыраазы болуп, анан ошондон үйлөнүп калдык, сүйлөштүк. Анан ал кезде кайдагы жеңил машина. Бир күнү макулдашып, макул болду. Газ писатель басып, ошого бортуна кузовка салып алып эле үйгө ала качып келгенбиз. Карысы бар үйдүн карааны чоң демекчи, азыркы тапта балдарынын маңдайында бактылуу карылыктын доорун сүрүп, неберелерине акыл кебин айтып, алардын сый урматына бөлөнүп турган чагы. Ата, жаш кезиңизди айтып бериңизчи. Жаш кезимде кандай чоң ойгонумдубу? Жаш кезимде силер сыяктуу эле мектепке бардык. Биздин убакта детсад деген болгон эмес. Ата-энебиздин тарбиясын менен эле чоңойдук. Чүк ойноп, чикит чаап дегендей. Чоңойгондо балдар менен урушпай, окууну жакшы окуш керек деп, ошону ата-энебиздин айтканы боюнча аракет кылып чоңойдук. Анан силерди дагы жакшынакай мектебиңерди жакшы аяктап, ата-энеңердин сөзүн угуп, чоңоңерге кайрымдуу, жакшынакай балдар болуп, көздөгөн максатыңарга жетишиңерге тилектешмин. Кимдин баласы дегенде, соңгул атабыздын баласыбыз деген жакшы уул кыздардан болушуңарды тилейбиз. Ата, канча небере бар? Ой, балам. Менде 6 эркек, 9 кыз, 15 неберем бар. Ууларың анда таттуу болот экен. Ушулардан бир жумадан бери келишип, тиги болушуп, боюшанда ойноп күлүп, жаркылдап жүргөндөрү биз жана кубаныч. Ушулар менен кээде куушуп ойноп да кетебиз. Ушуларым аман болсун. Ушулардын жакшылыгын эле тилейбиз. Ата, мурда жашоо кандай эле? Эми балам, мурун оорчулуктар көп болду. Азыр болсо Кудай берген заман чындыгында. Кааласаң үй курсаң, иш кылып, аракет кылып иштеген адамдын Заманда эл эмгегин жер жебейт дегендей, эмгек кылса баардыгы тең. Үй сал, машина ал, каалаганың жаза, пожалуйста. Эч ким азыр тигини салба, тигил ашык, бул алба деп айткан эч ким жок. Илгеркидей бир жылкы бир уй 5 кой кармагандан ашык кармабайсың деген эч кандай запрет жок азыр. Ата, азыр жашоо жакшыбы? Жашоо абдан жакшы азыр. Кудай куткусун ошону. Кыргызстан, кыргыз элинин эгемендүүлүгүн Кудайым куткылып, асманыбыз ачык болуп,
элде журтта тынччылык болуп эле оор сыркоодон тышкары болсок баардык тең жакшы. Элдин ортосунда ынтымак керек, ырашкерлик керек, сый, урмат керек. Кадырман карылар 44 жыл бирге түтүн булатып, 4 уулду тарбиялап, бардыгын жогорку билимдүү кылышкан 15 неберенин сүйүктүү чоң ата, чоң энеси Асказоо Тереги. Учурда ата жолун жолдоп, төгөрөгө төп келишкен сыймыктуу карынын 3 уулу Кумтөр оперейтинг компаниясында эмгектенсе, бирөө айылда алдыңкы фермер. Эми атабыз менен сыймыктанабыз. Мына атам буюрса мына 68 жашка келди. Ушул жашка чейин көп жерлерде иштеди. Ушу пенсияга эмеге чыгаарда ушу Кумтөрдө 23 жыл иштеди. Ошо иштеген жеринде дагы атам өзүнүн баягы иштеген эмесин аябай көрсөттү десем жаңылбайм. Анткени мен да ошакта иштейм. Ушул убакка чейин ушу атамдан чогуу иштеген адамдар кезиккен сайын сурап турушат, атаң кандай жүрөт, ден соолугу жакшыбы деп. Ошол эми атабыздын ошо жакшы сапаттарын алып атабыз, ушу атабыздын жолун жолдоп, биз дагы ушу тоғыз жергесинде иштеп жүрөбүз. Атамдын баягы айткан сөзүнүн баарын аткарат. Өзүнүн баягы бизге айткан нелерин баарын биз аткарабыз. Атабыздан мына үлгү алдык. Мына атабыздын элге тың жүр, өзүңө тың бол деп айтат. Айткан сөзүңдү жасап жүр деп айтат. Атабыз кайда болбосун башың жерге салма дейт. Ата Асказоо эне орунда агып турган булак дегендей ушу атабыздын энебиздин айткан сөздөрүн баарына биз аткарып жүрөбүз. Ата эне жөнүндө көп нерселерди айтса болот, жакшы нерселерди. Бекеринен ата эне деп айтылбайт экен. Ата эне балдары үчүн бардык нерсени кылат экен. Биздин ата энелерибиз менен сыймыктансак болот. Ата энебиз биз үчүн Асказоо тирегибиз болуп саналат. Атабыз жок, энебиз жок, атабызды эч кандай элестете албайбыз. Бул биздин эң байлыгыбыз деп эсептесек болот. Атабыз бул Асказоо тирегибиз болсо, энебиз биз ошол Асказоодо агып жаткан тунук булак десек болот. Бул эң жүрөгүбүзгө жакын, балдарын бөпөлөп баккан эң жакшы адамдар. Атабыз бул элге эмгек өтөгөн, көп жерде иштеген, кадыр барктуу айыл ичинде дагы ошондой инсандардан болуп саналат. Жана ошондой эле көп жерге демөөрчү болуп, өзүнүн эмгегин көрсөткөн. Ал жагы менен да сыймыктанабыз. 4 уулу бар. Мына 4 уулун тең буюрса өзүнүн жолдору таап, 4 уулун ата энеси менен абдан сыймыктанышат. Ата энесинин ден соолугу чың болсун, демерелери менен ушинтип балпайып төрдө чайлар ичип жүрө берсин келиндерин дагы өздөрүнүн кыздарындай көрүшөт. Кайненебиз өзү интеллигент киши болуп саналат. Көп жыл мектепте мугалим сабак берип, мугалим болуп, интеллигент.
келиндерине ошол сыяктуу эле тарбия жагынан мугалим педагогдор кичине тарбия жакка жакшы көңүл бурат кандай балага кандай мамиле кылыш керек, өспүрүм мезгилинде кандай мамиле кылыш керек, келиндерге ошолдор сыяктуу өзүнүн насааттарын, педагогикалык насааттарын берип турат. Балдарга кандай подход кылыш керек, кандай ушундай мамилелерди педагог болгондон кийин ошол эмелер жакшы эмелерди айтып турат. Жана ошондой эле келиндери дагы энесинен көп нерсени үйрөндү десем жаңылышпайбыз. Ошол жакшы дайыма деген кеңешип, кептешип, жакшы жолго балдарын түртөт турбай ата-эне делечи, ошол балдарынын иштерин кылып, калган иштерин көрүп, өздөрү дагы деп ичинен кубанып, ушундай болуп калышат да ата-эне дагы. Ошол ата-энебиз аман болсун демекчибиз, көп жашасын демекчибиз, балдары менен бирге биздин чайларыбызды ичип, бизде балдары да ошо ата-энесинин жолун жолдоп, мына бул 4 уулду тең жолдоп, ушундай деңгээлге жетсин, ушундай кадыр баркка жетсин демекчибиз. Атамдын эле жолун жолдоп, ошо атам иштеп кеткен, тоо кен тарабында иштебедиби? Ошактан пенсияга чыгып, биз да азыр ошо кишинин жолун жолдоп, тоо кен тарап жагында атам иштеген кызматта биз иштеп келатабыз. Ошо кишинин жакшы жактарын алып десем болот да. Ата-энебиз эми биз эс тарткандан бери эле жакшы тарбияларды берип келатат. Жакшы чоңоюп, жакшы тарбия алгыла. Адамдарга кайрымдуу болгула деп колдон берген тарбиясын баарын эле берип келатчы. Бирөөнүкүн алба, өз ак эмгеги менен тап. Ден соолугуң барда, жаш кезиңде эмгектен колдон келген иш аракеттерди кыл деп эле ошол алган тарбиябыз. Ошо атамдын тарбиясынын артынан ушундай турмуш куруп келатабыз. Турмуш жолун улантып келатабыз. Бакытка бөлөнгөн үй бүлөгө суктангандар четтен чыгат. Анткени бул үй бүлөнүн турмушта эң зарыл болгон бардык нерсеси бар. Учурда балдарынын ийгилиги менен сыймыктанып, кадырлуу карылыктын ырыскысын татып отурган карылар балдарына чексиз ыраазы экендиктерин билдиришет. Ашкан экөөбүздүн баш кошконубузга 40 жыл болду. 40 жылдан деле ашып калды. Биз өзүбүздү бактылуу үй бүлө, бактылуу кары деп эсептейбиз. Аманчылык болсун, эми ошол балдарыбыздын чайын ичип эле, төрдө балпайган бай-бай бече болуп четелешип, Кудай берген жашты жашайлы. Балдарыбыз ыйман дурус кешиктүү болсун. Кеңешибизди, тарбиябызды, акылыбыз, насаатыбызды айтып турабыз. Эми Кудайга шүгүр, мындай эме деле балдар эмес, келиндерибиз дагы өзүбүз тарбиялап өстүргөндөй келиндерибиз дагы жакшы, ыймандуу, жакшы келиндерден болушту. Баарын окуттук, жогорку билимдүү, үчөө жогорку билимдүү, бирөө орто билимдүү, 2ден окуу жайын бүтүштү, өздөрү жогорку. Анткени өзлөрүнүн жумушуна байланыштуу азыр балдарым атасы деле айтса керек, Кумтөрдө иштеп жатышат. Үчөө жакшы бала чакалуу болушту. Асты 5 бала, арты 3 балалуу болушту. Илгертеден эле журт атагын ошол элдин кадыр барктуу уулдары чыгарып келген. Карылыкка жетүү оңой, касиетке жетүү кыйын демекчи, калк кадырлап журт сыйлаган аксакалдын салмактуу сөзү теңдессиз. Кадыр баркы анын эл ичинде өзгөчө орду бар экендиги талассыз. Өлкөнүн өнүгүшү анда жашаган инсандардан көз каранды. Эгерде кадырлуу Үсөнкул карыя сыяктуу эл үчүн, журт үчүн ак тилден кызмат өтөп, мамлекеттин гүлдөшүнө салымын кошо турган болсо, анда эртеңки кең келечектен үмүтүбүз зор. Биз дагы ардактуу карыларга бакубат карылык тилеп, ылайым карылык нуска сөздөрүңүз менен элиңиздин ичинде болуңуздар демекчибиз.